Чыгашасыздык чекити. Орысча айтканда точка безубыточности. Бул сен минуста эмес, плюста эмес учур. Жөнөкөй түшүндүрүп берейин. Сен кофейня ачтың деп элестет, сенин чыгымдарың ижара 5000 сом. Айлык акылар 10 000 сом. Кофе, сүт 5 000 сом. Жалпы 20 000 сом айына. Сен бир чыны кофени 40 сомго сатасың. Чыгашага кирбеш үчүн канча сатышың керек? 20 000 бөлөбүз 40ка барабар 500 даана. 500 чыны кофе. Мына ушул чыгашасыздык чекити. Бардык чыгым жабылды, бирок пайда жок. Эми салыштырып көрөлү. Чекиттен төмөн 400. чыны барабар 16 000 сом. Сен минуста 4 000 сомго. Чекиттин өзү 500 чыны барабар 20 000 сом. 0 пайда жок, зыян жок. Чекиттен жогору 600 чыны барабар 24 000 сом. Таза пайда 4 000 сом. Эмне үчүн маанилүү? Канча сатыш керек экенин билесиң, пайда кайдан башталаарын түшүнөсүң, бизнесиңди туура пландайсың. Формуласы жөнөкөй. Чыгашасыздык чекити акчалай түрдө. Туруктуу чыгымдар бөлөбүз кашан ичинде түшүм кемитүү өзгөрмө чыгымдар каша жабылат көбөйтөбүз түшүмгө. Түшүндүрмө. Туруктуу чыгымдар булар ижара, айлык жана башка. Түшүм бул жалпы сатуу суммасы. Өзгөрмө чыгымдар товар, кызматка кеткен өзгөрмө чыгымдар. Жыйынтык чыгашасыздык чекити бул пайда эмес. Бул жөн гана чыгымыңды жабуу чекити. Андан жогору сенин таза акчаң.